Кызгануу бул адамга жаратылыштан берилген сезим. Ошол эле учурда бул эң жаман адат экенин билебиз. Буга ушул жылдын 10 майында 28 жаштагы Айгеримди анын күйөөсү кызганычтан улам өлтүргөнүн далил катары айтсак болот. Төмөндө окуянын чоо жайын иликтеп, психологдун дагы кеңешин угуп көрдүк. Үстүбүздөгү жылдын 10 майында Бишкектеги тигүү секторунун биринен бычактан жараат алып каза тапкан 28 жаштагы Айгеримдин жансыз денеси табылган. Аталган кылмыштын бетин ачуу үчүн жүргүзүлгөн иш-аракеттердин натыйжасында Айгеримдин өлүмүнө шектүү катары анын 30 жаштагы Адис аттуу күйөөсү кармалган. Үстүбүздөгү жылдын 10 май күнү Ленин райондук ички иштер башкармалыгына мында Жунус Алиева 82 деген тарыхында бир белгисиз бир жаран жаш келиндин сөөгүтү табылды деген маалымат келген. Ал жерге Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын оперативдик тобу барып чыкканда чындыгында эле ошол экинчи этажда жайгашкан жанагы тигүү цехинде 28 жаштагы Айгерим аттуу кыздын сөөгү жана көп бычак менен денесине урулган сөөгү табылган. Ал жерге барган жерде оперативдик топтун ошол жерде ким экендиги аныкталган дагы. Ошол кылмышка 30 жаштагы Адис аттуу жолдошу кармалган. Бүгүнкү күндө ошол Адиске карата кылмыш козголду. Кылмыш Кыргыз Республикасынын кылмыш жана кодексинин 97-беренеси менен козголуп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Каза тапкан Айгерим жолдошу Адис Сейталиев менен 4 жыл бирге түтүн булатып, акыркы 2 жылдан бери үй бүлөлүк маселелерден улам экөө эки башка жашап жүрүшкөн. Бул ай аралыгында Айгерим 2 жаштагы кызы менен Сокулук районуна караштуу Саз айылындагы ата-энесинин үйүндө турган. Кийин кызын ата-энесинин колуна таштап, өзү Бишкектеги тигүү цехинде иштеп жүргөн. Ошол каргашалуу күнү Айгерим жумушта түнөп калат. Көрсө бул күнү Адис аялынын артынан калбай, эмне иш кылаарын аңдып жүргөн. Толук аты жөнүң? Сейталиев Адис Мадамбекович. Туулган жылың? 1985-28 июль. Каяктын туулгунсуң? Нарбас Кочкор району. Бишкекте кайсы жылдан берисиң? Бишкекте кайсы убактан бери Бишкектесиң? 10 жылдан ашты. 10 жылдан ашты. Эмне иш кыласың? Стройкада. Так, милицияга эмне кармалдың? Милицияга эмне кармалдың? Не кармалдым? Эмне алып өлтүрдүң? Бычак менен. Канча жол сайдың? 2 жол сайгаман жүрүп калган. Эмне болуп? Себеп эмне болду? Себеп баягымды бирөө менен жатканын үстүнөн кармалган. Качан кармалган эле? Ошол күнүбү? Ошол күндө. Жумушуна. Ким менен кармалдың? Бир бала менен. Ал баланы эмне алдың? Ал баланын кармаган мен түтүп качып чыгып кетти, кармай калдым. Бычак каяктан алдың? Бычак ошо экөө чогуу кирген, аңдып турган чогуу киргенде ала келди. Сен муну аңдып турдуң беле? Үйдүн сыртын аңдып турдуң беле? Жок, үйүн эмес, иштеген жерим. Иштеген жериненби? Бычак сен ала бардың беле атайын? Бычак машинада барып атсын, жиним менен бычак таап алып келген. Кылган ишиңе өкүнөсүңбү? Алар болду. Балдарыңар бар беле? Балам бар. Бир балаң бар? Канчада? 2 жаш. Сурак учурунда каза болгон Айгеримдин күйөөсү кылмышты мойнуна алып, кызганычтан улам ушундай кадамга барганын айтып өттү. Мына замандаш дагы бир үй бүлөнүн жарыгы жалп этип өчтү. Адам өмүрүн кыйганга алып барган кызганычтан кантип арылса болот? Негизи эле кызганыч деген эмне? Бул суроону психолог Нурзада Майемеровага uzattık. Мен түшүнөм, кызганган адамдар бул оору. Бул деген аябай жаман сезим. Бул тынч жашай албайт. Эч кандай бир гармония жок, тең салмактуулук жок болуп калат. Анткени ал аңдыйт, ал чектенет, ал издейт. Ошентип бул причиналарды издей баштайт, себептерди издей баштайт. Бул чын эле мага көзүмө чөп салып атат деген ошол причиналарды издеп отуруп, анан акыры ошону тапканда, мына мен туура кылган турбайм деген сыяктуу нерселер келиши мүмкүн. Булар эч качан өзүмдү өзүм оору деп ойлобойбуз да. Туурабы? Ошондуктан бирок ошону күчөтпөгөнгө аракет кылыш керек. Өзүңөн изденгин. Эмне үчүн мен мындай жагдайга туш болдум? Эмне үчүн мен жан дүйнөм мындай кыйналып атат? Эмне үчүн мен бирөөгө ишенбейм? Эгерде өзүңө ишенбесең, туура башка кишиге ишениш кыйын болот. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, аял күйөөсүн, күйөөсү аялын гана сүйсө, урматтап сыйласа, бири-бирине арка жөлөк болуп куттуу коломтону сактап, ыймандуу, өлкөсүн сүйгөн мекенчил перзенттерди тарбиялап өстүрсө экен деп айтаар элем.